Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Ички иштер министрлиги Жаныш Пакиев Кыргызстанга келди деген маалыматты төгүндөдү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы бүгүн 4 январда билдирди. Айта кетсек, социалдык тармактарда Жаныш Пакиевдин Кыргызстанга келгени тууралуу билдирүү тараган болчу. Ал фейк маалымат дешти министрликтен. Жаныш Пакиев мурдагы президент Курманбек Пакиевдин бир тууганы. Ал 2023-жылы аскери соту тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылып, генерал-лейтенант аскер наам алынган. Ал Кыргызстанда болбогонуна байланыштуу сыртынан соттолгон. Кыргызстанга которулган акчанын кеминде 94,14% ээп мамлекеттеринен келет. Мындай жыйынтыкты Улуттук банктын маалыматтарынан улам чыгарууга болот. Кеп акча которуу системалары, банктык тиркемелер, электрондук капчыктар аркылуу жеке адамдардын транзакциялары жөнүндө болуп жатат. 2024 жылдын январь айынан октябрына чейин өлкөгө 2 миллиард 522,2 миллион доллар которулган. Анын ичинен 2 миллиард 351,1 миллион доллары Россиядан алынса, 4,3 миллион доллары Казакстандан келген. Армения жана Беларусь боюнча маалыматтар берилген эмес, бирок аларсыз деле акча которуунун аз дегенде 94,14% ээп мамлекеттерине туура келери көрүнүп турат. Адатта сырттан которулган каражатты мигранттар салган акча деп коюшат, бирок башка да транзакциялар эске алынат. Каражат ар кандай валютада алынып, алардын долларлык эквиваленти көрсөтүлөт. Иран өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүгө даярдыгын айтты. Өзөктүк программа боюнча сүйлөшүү жаңы макулдашуулардын түзүлүшүн шарттай турган болсо, Иран бул жаатта тезинен Батыш менен баарлашууга даяр. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министринин Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Аббас Аракчы билдиргенин РИА Новости жазды. Буга чейин министрдин эл аралык маселелер боюнча орун басары Казем Гарип Абади Иран менен Европанын өзөктүк келишими боюнча кеңешмелеринин жаңы айлампасы 13 январда болорун айткан. Биз мурдагыдай эле Батыш менен өзөктүк программа боюнча тезинен конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даярбыз. Ал сүйлөшүүлөр жаңы келишимдин түзүлүшүн шартташы керек деген Аракчы. Ирандын Европанын 3 мамлекети менен өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүлөрү 2 жылдык тыныгуудан кийин 2024 жылдын 29 ноябрында Женевада өткөн. Мындан бир жума мурда Улуу Британия, Германия, Франция жана АКШ демилгелеген атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин Иранга каршы резолюциясы агенттиктин башкы директору Рафаэл Гроссинин Иранга иш сапарынын жыйынтыгын эске албастан кабыл алынган. Гросси аталган мамлекетке былтыр ноябрда Фордо жана Нетенс шаарларындагы Тегерандын өзөктүк программасынын объектилерин текшерүү үчүн барган. Иранын президенти Масуд Пезешкян Гросси менен сүйлөшүү учурунда Тегеран өзөктүк курал чыгарбаганын, эми да жасабай турганын айткан. 2015 жылы Улуу Британия, Иран, Германия, Кытай, Россия, АКШ, Франция Иранга салынган санкцияларды алып салуу боюнча өзөктүк келишимге кол коюшкан. Бул үчүн Иран өзөктүк программасын чектеши керек болчу.
Түштүк Кореяда кызматтан четтетилген президентти камакка алуу аракети ишке ашпады. Түштүк Кореяда кызматтан четтетилген президент Юн Сок Йолду камакка алууга барган тергөөчүлөр менен полиция кызматкерлеринин аракети ишке ашпады. Соттун ордери менен келген тергөө тобу менен президенттин тарапташтары 3 январь күнү 6 саат бою тирешип, акыры аны камакка алуу операциясын токтотууга мажбур болушту. Президенттин коопсуздук кызматы менен аны колдоого келген тарапташтары бул аракетти мыйзамдан аша чабуу катары сыпатташкан. Юн Сок Йол резиденциянын алдына чогулган тарапташтарына карата жаңы жылдык кайрылуусунда анти-мамлекеттик күчтөргө каршы аягына чейин күрөшөрүн билдирген. Президенттик резиденциянын алдында бир нече күндөн бери чогулуп турган анын тарапташтары бул күндү жеңиш катары баалашкан. Оппозициялык күчтөр болсо парламент президент Юн Сок Йолго импичмент жарыялагандан кийин өлкө жетекчилигинин милдетин аткарып жаткан премьер-министрдин орун басары Чхве Сан Мокту президенттин коопсуздук кызматынын иш-аракеттерин токтотууга аракеттенүүгө чакырып, учурдагы абалды жөнгө салуу жоопкерчилиги анын мойнунда экенин эскертишкен. Тергөө тобу президентти камакка алуу мүмкүн эмес экенин кырдаалды талдап чыккандан кийин кандайдыр бир кадамдары анык болорун билдирди. 31 декабрь күнү Сеулдун соту импичмент менен кызматтан четтетилген президент Юн Сок Йолду камакка алууга ордер берген. Буга анын суракка келүүдөн баш тартканы себеп болгон. Юн Сок Йол өткөн жылдын 3 декабрында Түштүк Кореяда аскердик абал жарыялаган. Ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолдоо болуп жатканы менен түшүндүргөн. Курч тирешүүлөрдөн кийин парламенттеги оппозициялык күчтөр аскердик абалды жокко чыгарууга жетишкен. Арадан бир аз убакыт өткөн соң 14 декабрда президентке импичмент жарыяланып, анын ыйгарым укуктары убактылуу токтотулган. Конституциялык сот 180 күндүн ичинде аны кызматынан биротоло ажыратууну же ыйгарым укуктарына калыбына келтирүүнү чечүүгө тийиш. Учурда Юн Сок Йолго өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Булак Азаттык. Өзбекстанда газ тартыштыгын айткан соң 15 суткага камалган Кайрат Дустов бошотулду. Ташкент шаардык соту бийликти сынагандан кийин кармалып 15 суткага камалган Кайрат Дустовду жазасын кыскартып камактан бошотту. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Газета УЗ сайтынын маалыматына караганда 3 январда өткөн соттук отурумда Дустов өзүн жаман сезип, эсин жоготуп жиберген. Мурдараак ал кармалган маалда да ден соолугу начарлап кеткени кабарланган. 23 декабрда Ташкенттин Бектемир районундагы май койгон бекеттердин биринде кезекте турган 47 жаштагы Кайрат Дустов кырдаалга наразы экенин айткан видео соц тармактарга тараган. Ал автобус айдап, үй бүлөсүн, майып жакынын баккандыктан май куючу жайларга киргизилген чектөөлөр анын ишине залакасын тийгизгенин айткан. Өзбекстан кедей мамлекет эмес. Бизде жер астындагы жана үстүндөгү ресурстар жетиштүү. Эркин жашайлычы. Эмне үчүн бизди ушинтип кыйнап жатасыңар? Автоматты алып атып салсаң жакшы болот эле, деген Дустов ал видеодо. 26 декабрда Ташкентте сот Дустовду 15 суткага камакка алуу чечимин чыгарган. Сот аны майда бейбаштык боюнча күнөөлүү деп тапкан. Иштин материалдарында ал май куюучу жайдын кызматкерлери менен урушуп, коомдук тартипти бузганы белгиленген. Май куюучу жайдын кызматкерлери да ага каршы арыз жазган. Мындан соң Өзбекстанда социалдык тармактардын колдонуучулары энергетикалык кризисти сындаган Кайрат Дустовдун 15 суткага камалышына каршы флешмоб уюштурушту. Алар Дустовду туурап, бут кийимин тамаанын көрсөтүштү. Активисттер, социалдык тармактын колдонуучулары энергетикалык кризистен чечүүнүн ордуна Дустовду камоо чечимин кабыл алган өкмөттү жана сотту сындап чыгышты. Булак Азаттык. Чүйдө унаанын ичинде салют аткан жаранга айып салынды. Чүйдүн Кант шаарында унаанын ичинде салют аткан жаранга 15 000 сом айып пул салынды. Бул тууралуу облустук жол кыймылдын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, 2 январда Volkswagen Golf 6 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Ленин көчөсү менен баратып, унаанын ичинен салют аткылаганы аныкталган. Ага карата укук бузуулар кодексинин 189-беренесине ылайык 15 000 сом айып пул салынып, унаасы айып короо жайына токтотулду. Айдоочу бул кылыгы үчүн жарандардан кечирим сурады.
Дүйнөдөгү эң кара адам 116 жашында каза болду. Дүйнөдөгү эң кара адам япониялык Томико Итока 116 жашында аламдан өттү. Ал 29 декабрда Хёго префектурасындагы карлар үйүндө каза болгон. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 4 январда болгонун чет элдик басылмалар жазды. Томико Итока 1980-жылы 23 майда Японияда туулган. Орто мектепте окуп жүргөндө япониялык айымдардын волейбол командасынан мүчө болуп, 1979-жылы күйөөсү каза болгондон кийин аскага чыгуу менен алектенген. Ал 2024-жылдын сентябрь айында Гиннестин рекорддор китебине эң кара адам катары катталган. Токиого чейин дүйнөдө эң кара адам Мария Брианс Марера болчу. Ал былтыр август айында каза болгон.